Фамилия эме? Ошо мезгилде балам өзүн өлүмгө сайды да. Призыв захват власти деген акыр убактарда өтө ходовой статья болуп баштады. Бишкек шаардык соту 9 жылга эркинен ажыратылган ишкер Имамидин Ташевдин ишин 1-май райондук сотуна кайра кайтарды. Ташев сотто өзүнө карата коркутуп үркүтүү, кыйноолор болгонун, кылмыш иши жасалмай экенин айтты. Бул иш өтө баягы чырмашкан иш болчу. Бул иш өтө шантаж менен куралган иш болчу. Биз буну башында айтып келгенбиз. Дагы деле айтабыз. Буюрса бул иш акырын түймөк чечилип атат. Чечилет. Ошол шантаж кылгандар ачыкка чыгып атат. Кыйнагандар да жакында ачыкка чыгат. Шантаж кылгандар менен кыйнагандардын үстүнөн жакында биз арыз жазып атабыз. Ал ишкерлер эски ишкерлер эмес. Азыр күндө дагы түрмөдө көп ишкерлер отурат. Бир эле жалгыз мен эмесмин. Бирок буга окшогон, менин ишиме окшогон жарандар өтө көп. Мен ойлойм, акыйкат өз ордун табат деген чоң үмүтүм бар. Сот жүрүшүн видеого тартууга уруксат берилген жок. Адвокаттардын өтүнүчүнөн кийин гана журналисттерге аудио жазууга уруксат берилди. Ташев буга чейин кандай кыйноолор болгонун айтты. Токкода отургузуп көрүштү, сабапта көрүштү. Анан мен чындыгында кемпирабад үчүн, жетим тоо үчүн, кызыл омпол үчүн, Кыргызстандын ушул арам болгон казино үчүн мен сабалып токко отурулам деп күткөн эмесмин. Эң акырында Камчы Көлбаевди 5 миллион долларга заказ берип, буйрутма берип өлтүрттүм деп кыйнаганга чейин да башымдан өткөрдүм. Мен ошол убакта кат иретинде чыгарган болчумун. Коомчулукка максималдуу жайгын аракет кылган болчумун. Бирок тилекке чоң каршы бул нерсени максималдуу түрдө жаап жашырганга аракет кылышты. Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы Азаттыкка билдиргендей, шаардык сотко берилген апелляциялык арызда айыпталуучу Ташевдин арызы жана өткөрүп жиберилген мөөнөтү калыбына келтирүү боюнча өтүнүч иштин ичинде жок болуп чыккандыктан райондук сотко кайтарылды. Бул документтер райондук соттун кеңсесине өз убагында келип түшсө да, кызматкерлер аларды кылмыш ишинин материалдарына тиркебей эле шаардык сотко жиберишкен. Эми райондук сот ишти туура тариздеп, андан кийин гана кайра шаардык сотко өткөрүп бериши керек. Имамидин Ташевдин апасы Сайыпжамал Абдукаимова уулун кыйноого алган Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлеринин үстүнөн даттанып, башкы прокуратурага кайрылышаарын билдирди. Биз дагы ушу прокуратурага жазып атабыз азыр. Ушу ишибизди кара бересиңер деп баягы урган, токко тургузган балдарды биз да жазабыз. Эмнеге жазбайбыз? Менин балам кыйналып, эчтеке кылбаса кыйналып кете береби? Ошо мезгилде балам өзүн өлүмгө сайды да, майли деди. Мен ушуларга жалынып, ушинтип кылбаган нерсемди жалынып неме кылгычам. Мен элимдин алдында тике туруп өлгөнүм жакшы апа деди. Эгер көрүшпөй калсак ахиретте көрүшөбүз деп мага кат жазыптыр. Мен үчүн ушунчалык оор болду. KG Group курулуш компаниясынын жетекчиси Имамидин Ташев муниципалдык менчикти мыйзамсыз берүүгө жана пайдаланууга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин негизинде кармалып, кийин 52 миллион сом төлөп бергенден кийин үй камагына чыккан. Ошондон кийин видео билдирүү жасап, бийликти кескин сындаган. УКМКнын кызматкерлери күч менен алып кетип, 8 күн белгисиз жерде кармап турушканын, атайын кызматтын өкүлдөрү андан 100 миллион сом опузалап алышканын айтып чыккан. Ошол кездеги атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев ишкердин айткандарын четке кагып, ишкер 52 миллион сомду УКМКга эмес, Бишкек шаарына келтирилген зыян үчүн төгүп бергенин билдирген эле. Ошол СИЗОдо отурган жерден анын сүйлөгөндөрүн биз бүт тарттырып алганбыз. Ал жерде бул Тилекмат Күрөнов деген менен сүйлөшүп атат. Экөө сүйлөшүп, пландарды түзүп, Кыргызстанда кайсыл күнү переворот кылышынан бери сүйлөшүп атышат. Бир нече күн сүйлөшүштү. Андан кийин ошого карабастан биз 52 миллион сомду төлөп бергенден кийин Ташевди биз чыгардык СИЗОдон. СИЗОдон чыгарып дагы байкадык. Көп өтпөй президент Садыр Жапаров Кабар мамлекеттик агенттигине маек берип, бийликти күч менен алмаштырууга кызыктар бир ууч топ бар экенин айткан.
Ташевди УКМК 2024 апрелде кармаган. Атайын кызмат ага чейин издөөдө жүргөн ишкер кыргыз-казак чекарасынан мыйзамсыз өткөндөн кийин кармалганын билдирген эле. Ага бийликти күч менен басып алуу беренеси менен айып коюлган. Андан сырткары алдамчылык беренеси менен козголгон бир канча иштер келип жатканы белгилүү болгон. Ал кыйноого кабылганын, начар шартта кармалып жатканын айтып, өзүнө 3 жолу кол салган жана ачкачылык кармаган. 43 жаштагы Имамидин Ташев кармалганга чейин KG Group компаниясынын негиздөөчүсү катары белгилүү болчу. Ал бизнес менен алектенүү менен катар саясатка аралашып, 2020-жылдагы президенттик шайлоого катышкан. Ташев негиздеген компания курган бир катар үйлөрдө маселе жаралып, үлүшчүлөрдүн наразылыгын жаратып келген. Бул маселеге курулуш министрлиги дагы аралашып, айрым бүтпөгөн объекттерди мамлекетке өткөргөнү айтылган.